Санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо боюнча жарандарды окутуу иштерин күчөтүү зарыл. Бул тапшырманы республикалык чам штабтын жыйынында Боронов өзгөчө кырдаалдар министрлигине берди. Дүйнө элин коронавирус инфекциясы кооптондуруп турган учурда жалпы элде санитардык эпидемиологиялык нормаларды сактоо боюнча окуудан өткөрүү мезгил талабы. Адамдарды көп камтай турган ыкма менен жүзөгө ашырылууга тийиш. Муну менен катар кол борбордун адистерин дагы окуудан өткөрүү шарт. Алар кайрылган жарандарга кырдаалга жараша туура так багыт бергендей болушу керек, деди премьер. Штабтын отурумунда COVID-19 пандемиясынын кесепетинен жабыр тарткан чакан жана орто бизнеске финансылык жардам көрсөтүү маселеси талкууланды. Ишкердик субъекттерин каржылоо программасы боюнча 14 миллиард сом өлчөмүндө финансылык жардам көрсөтүү иштерин күчөтүү зарыл. Келечекте бардык эле насыянын түрлөрү жеңилдетилген шартта берилиши керек. Мындан тышкары банктар кредитти берүүнүн мөөнөтүн тездетүү үчүн бирдиктүү терезе принципи сыяктуу иш алып баруусу кажет. Жогоруда айтылган багыттар боюнча иштерди уюштуруу шарт, деди өкмөт башчы. Жыйында ошондой эле жаңы ооруканаларды куруу жана медициналык мекемелерге ыңгайлаштырылып жасалып жаткан объекттерди оңдоп түздөө иштеринин жүрүшү, аларды медициналык жабдуулар менен камсыз кылуу маселелери дагы талкууланды. Штабтын отурумунун соңунда тармактык мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмалар берилди. Боронов ага кошумча мамлекеттик органдардын катышуусунда өнөр жай ишканаларын жана инвестициялык долбоорлордун кураторлук механизми боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө бул механизм ишканалардын карантинден кийинки иш аракеттерине жагымдуу экономикалык жана уюштуруучулук шарттарды түзүүнү жакшы натыйжага жетишүү үчүн колдоо процессин жөнгө салуу, инвестициялык долбоорлордун ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүү жол-жобосун тутумдаштыруу шарттары айтылды. Бул аракеттердин жыйынтыгы жумушсуздуктун деңгээлин төмөндөтүү, иш орундарын түзүүнү камсыз кылат. Механизмге ылайык ар бир өнөр жай ишканасына жана инвестициялык долбоорлорго мамлекеттик органдын жетекчиси куратор болот. Ал эми долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча координацияны өлкө премьер-министри жүргүзөт. Боронов жыйынын жүрүшүндө бул механизмди түзүүгө коронавирус инфекциясынын глобалдык пандемиясы анын Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасири түрткү болгонун белгиледи. Өкмөт башчысы кураторлук механизмин киргизүү менен бир катар маселелер, анын ичинде COVID-19 өлкөнүн өнөр жай ишканаларынын экономикалык ишмердүүлүгүнө жана инвестициялык климатка тийгизген таасирине байланыштуу маселелерди ыкчам чечүүгө негиз болоорун билдирди. Өкмөт башчы өнөр жай ишканаларынын жана инвестициялык долбоорлордун тизмесине белгилүү мөөнөткө ишке ашыруу мүмкүн болгон объектилер киргенин белгиледи. Тизме тийиштүү анализдин негизинде түзүлдү. Ошол эле учурда ал кураторлук кылуу жана колдоо көрсөтүү үчүн мүмкүнчүлүккө жараша толукталып турат. Боронов ошондой эле кураторлук механизми өкмөттүн антикризистик планынын экинчи пакетине киргизилгенин кошумчалады. Кеңешменин соңунда өкмөт башчы ар бир өнөр жай ишканасы жана инвестициялык долбоор боюнча кураторлорду дайындады. Алар өз кезегинде бекитилген ар бир долбоор же ишкана үчүн түздөн-түз жооп беришет.